Özbek Abdıkalыков 13-чү билет. Аңгеме. Ошентип студенттик жылдар көзгүлешпей шакылдап өтүп, КМУнун эшигинин алдында 4-жылдын жазынын күндөрүнүн жолун таптап жүргөнбүз. Бүтөргө эми ушул жаз өтсө 1 жыл калат. Аман эсен болсок, эмдиги жылдын ушундай жазында бүтүрүүчү болобуз. Анан Кудай буйрса, колго диплом тийсе, мектепте мугалим да дей турган кез да келет. Жакында айрым сабактардан экзамен башталат. Окумуш этип, санаа тартып ары бери караганча, ошол жаздын жагымдуу күндөрүндө бере турган сынактардын 3-өөнү да тапшырып жибердик. Жаман эмес. Колхоз кеңеш дегендей, берип чыккан сынактардын баалары өзүм күн мурунтан ойлогондой эле болгонсу да. Эмки экзамен геометриядан 3 күндөн кийин. Андан экзамен алчу агайыбыз анча карын төккөн, заар тилдүү адам деле эмес. Жүргөн турганы токтоо, тамаша көйлүгү да бар. Баа койгону келгенде баага анча зыкымдыгы деле жок. Жанымдагылар келчү сынакка даярданганы ошол кездеги борбордогу чоң китепкана Чернышевскийге кетишкен. Биринчиден уйкума каралап, экинчиден агайдын жумшак мүнөзү жан дүйнөмдү жибитип, бөлмөдөгү бирге окугандарга кошулуп, китепканага барбай койдум. Экзамен берчү геометриянын бетин ачпай же жазган конспектилериме көз жүгүртпөй жатып, бир жакшылыкчыл болуп 4 алсам болду эле, деп коем уялбай. Төшөктөн тура электе оюма бир жакшы ой кылт эте түштү кокусунан. Ал оюма өзүм да эмнегедир сүйүнүп кеттим. Апам байкуш, пенсиямдан бир тике берип жиберем дегенде дал ушундай сүйүнчүмүн. Өзүмдүн ойлогон оюм боюнча кечээ күнү ушул геометриядан экзамен берип, 13-чү билетти алган А группасындагы токтосунга бардым. Тилекке каршы бөлмөсүндө жок экен. Ага кечинде жолугуп өз планымды бекемдемек болдум. Ал кече экзаменден чыгып келе жатканда кокусунан жолугуп, 13-чү билет алгандыгын, андагы 2 суроо тең оңой экендигин укканмын. Кеч кирип, студенттер жатаканага жалпы жайгашып калган кезде токтосунду комнатасынан чакырып алып, "Токо, ушул эле сен алган 13-чү билет эсимден кетпей атат. Түндө да түшүмө киргенсиде, ушул эле билетти алчудай болуп турам эй. Сен суроолорун так айтып берсең, жазып алайын дагы, жакшылап окуп даярданайын", дедим ага сыр бербей. Оюнда эч нерсе жок курсташым атайын даярдай барган барагыма суроолорду толук жазып берди. Ал эле эмес, билеттин айрым жерлерине кантип жооп бергенин да жоорап жиберди. Ошентип, балдар менен китепканага убара болуп барбай эле, бөлмөмдө карандай чайга курсактын менен толтуруп алып, баягы 13-чү билеттин суроолоруна жоопту жаттай бердим. Адам тойбойт деген чындык билем. 4 эле алсам деген оюм бузулуп, эми 5ке да чаап кетет кээде. Экзамен берчү күн да келип, "Кудай эми сактай көр" деп, оң бутум менен окуу корпустун эшигин аттадым. Гитлердин Барбарос планындай түзүлгөн планымдын ишке ашышын улам ичимден кайталап, Кудайдан тилейм. Куураган Гитлердин планынын ишке ашпаганындай болуп уят болбосом экен деп кээде куурап жүрөм. Корксо да кой өлөт, коркпосо да кой өлөт дегендей кирип кеттим. Мындай киргенимдин себеби, мурунку адатымча элди аяктатып кирсем, 13-чү билеттен таза кол жууп каламбы деген ой бекем эле менде. Столдун үстүндөгү жайнаган билеттерден көзүмдү албай, агайга салам айткан болдум. "Саламат Сейталиев. Биринчилерден болуп киргениңе караганда даярданганың жакшы ой, деди. "Колдон келишинче агай", дедим муунум калчылдагансып. Анткени астыда көз боемочулук ролду ойнош керек болуп атпайбы? Эгер 3-4 күндөн берки планым ушул азыр ишке ашпай калса же кокусунан алып урулугум менен кармалып калсам, өлгөнүм ошо да. Болор болду деген тобокелчиликтин акыркы жыйынтыгына келип, колумду жайнаган билеттердин үстүнө сунуп токтой калдым эле. "Эмне токтоп калдың? Коркпой эле ала бер. Кочкордун шуулдак жигити", дебеспи? Шуулдак деген сөздү укканда, бәле басып менин планымды билип алганбы деген ой келип, бүткөн боюм чымырай түштү. "Болор болду" дедим да, колумду билеттердин үстүнө ортолотуп барып бир билетти илип алдым. Алганым 7-чи билет болуп чыкты. "Айт Сейталиев, канчанчы билет экен?" деп агай астындагы кагазына өңүлүп белгилегени калганда, "Агай, башка эле билет алайынчы, 13-чү билет экен",
деп қолымдағы 7-ші билетті көп билеттердің үстіне таштай салып, шашылыш түрді екі қолымның алақанменен аралаштырып жібердім. Ағайым орнынан тұрбай: «Ей, Сейтқалиев, ал азырқы билетіңді», деді шашпай. «Ағай, башқа билет алайыншы?» «Ей, Сейталиев, ал дейім 13-ші билетіңді». «Еме, ағай, башқасын алайыншы?» «Сейталиев, сағайым не? Экзамен не? Тамашауы?» Қайтылап билет ала бергендей. «Ал дегеннен кейін ал азырқы билетіңді». «Ағай», дедім мұңайыңқы кебетеленіп аға қарап. «Емне ағай? Ағайың сенің тең түшің емес, сенің қалағаныңды атқырғандай. Ал, көп башты ортпай 13-ші билетіңді», деп өңі бұзылып орнынан тұрып, сөмейменен столдағы билеттерді көрсетті. «Ағай, башқасын өлі», деп айтқанымша, ағайым столда көмкөресінен жатқан билеттерді бірден ашып қарап, қайра көмкөріп жатты. Бірақ менің бағыма жараша бат эле 13-ші билетті таап шықты да: «Мені тамаша жекпей отырып даярдаңын», деп жаман көзменен зеки қарады. Ағайым 13-ші билетті излеп жатқанда да жүрегім түшіп қалды. Қоқыс менен 13-ші билетім көпкө табылбай қалса, тажап кетіп анан: «13-ші билет жақпаса мұны ал», деп башқылы бір билетті қармата қойу деп менде жан жоқ. Ойлаған ойымның атқарылғанына іштен қуанып, бірақ наразы болған адамдай илки басып, ортылып барып отырдым. Қалпелек қабақты түйіп, башымды қармалап, қиналған түр көрсетіп, жаттап алған ақ жол той билетімдің жауаптарын қайталап жаттым, içimден құдыңдап. Анан мағада жауап бергенге кезек келді. Бірінші сұраудағы параллель жана қайчылаш төс сызықтарды тоқтоосыз төгіп жібердім. Ал эми экинчи суроодогу перпендикулярдуу тегиздиктер жөнүндөгү суроого кичине кыйналмыш болуп, далилдөөсүн айтканда адашмыш болгонсуп жооп бердим. Жоопту мындай берет деп күткөн эмеспи, агайым бир аз шекшигендей көз менен карагансып кетти, бирок: «Азаматсың, анан эмнеге 13-чү билеттен качтың? Биле турбайсыңбы?» деди да зачеткамды ачып, цилиндр, конус, призмалардын аныктамаларына суроо берди. Башымды кайрадан алатынча кашмыш болуп, чала учук жооп бергенсидим. «Кап, Сейталиев, ушуларга так жооп бергениңде бааң башкача болот эле. Мейли эме», деген агайым зачеткага ручкасын бир аз токтотуп туруп: «Хор», деп шилтеп салды. Баятан бери зачеткамдан көзүм өтүп турган жаным аз эле жерден «Ура!» деп бакырып жибере жаздадым. Андан бери мына 30 жылдан ашып кетсе да, 13 деген санды эмнегедир жакшы көрөм. Жана 13-чү числодо ар дайым жолум болот. Бирок бул сырымды бүгүнкү күнгө чейин бир Кудай, бир өзүм эле билчүмүн. Ал эми биринчи алгандагы 7-чи билеттин келиши мени коркпой эле ойлогонуңду аткара бер деген белгиси болсо керек деп жоруйм өзүмчө. Себеби 7 деген сан кыргызда ыйык сан катары каралат эмеспи.